Күйөөсү бар аялды никелеп алууңарга да тыюу салынган. Бирок колуңардагы күндөрдү алсаңар болот. Бул силерге Аллахтын жазган буйругу. Мында айтылгандардан башкаларына абийириңерди сактап, бузуктук кылбай, өз каражатыңар менен үйлөнүүңөр адал. Силер алардан, аялдардан пайдаланганыңар үчүн аларга белгилүү өлчөмдө калың бергиле. Эгер силер белгиленгенден соң өз ара сүйлөшүп макулдашсаңар, андан эч кандай күнөө жок. Акыйкатта Аллах билүүчү, даанышман. Эгер силердин араңардан кимдир бирөөң эркин, абийири таза, ыймандуу аялдарга үйлөнүүгө алыңар жетпесе, анда момун аялдардын арасынан күңдөргө үйлөнө берсеңер болот. Бирок момун кыз келиндер болсун. Акыйкатта Аллах силердин ыйманыңарды билип турат. Бири-бириңерге никеде барабарсыңар. Аларга кожоюнун уруксаты менен татыктуу калың берип, үйлөнө бергиле. Алар аягы суюк же бир жашыруун ойнош күтүүчү болбой, силердин андай күнөө иштерге барбаган, абийири таза аялыңар болсун. Эгер алар аягы суюктук кылса, анда алардын жазасы эркин аялдын жазасынын жарымына барабар болот. Эгер сабырдуу болсоңор, өзүңөр үчүн жакшы. Акыйкатта Аллах кечирүүчү, боорукер. Аллах силерге ачык түшүндүрүүнү, мурунку пайгамбарлардын түз жолуна багыттоону жана силерди кечирүүнү каалайт. Акыйкатта Аллах билүүчү, даанышман. Аллах силерди кечирүүнү каалайт. Өз каалоо кумарларына ээрчигендер болсо, силердин акыйкаттан бурулуп кетүүңөрдү каалашат. Аллах силерге жеңилдикти каалайт, анткени инсан алсыз кылынып жаратылган. Эй ыйман келтиргендер, бири-бириңдин мал-мүлкүңдү арам жолдор менен жебегиле. Бирок бул өзүңөрдүн ыраазычылыгыңар менен болгон соода болсо, анда жегиле. Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө. Акыйкатта Аллах силерге мээримдүү. Ал эми ким бул иштерди чектен чыгып адилетсиздик менен жасаса, аны биз жакында тозок отуна киргизебиз. Мындай кылуу Аллах үчүн жеңил. Эгерде силер тыюу салынган чоң күнөөлөрдөн өзүңөрдү тыйып сактасаңар, силердин кичине күнөөңөрдү кечиребиз жана силерди бейишке киргизебиз. Аллах силердин бириңден экинчиңерди артык кылганына суктанбагыла. Эркектерге өздөрүнүн эмгегине жараша үлүш, аялдарга да өздөрүнүн эмгегине жараша үлүш. Аллахтан жакшылыгын сураңгыла. Акыйкатта Аллах бардыгын билүүчү. Ата-эне, жакын туугандар жана кол алышып антташкан достордон калган мал-мүлктүн ар бири үчүн мураскорлорду дайындадык. Аларга үлүштөрүн бергиле. Акыйкатта Аллах бардык нерселердин үстүнөн күбө. Аллах кээ-биринен артык кылгандыгы жана өз мал-мүлкүнөн аялдарга сарпташкандыгы үчүн эркектер аялдардын кожоюну. Аллахка моюн сунуучу, ал күйөөлөрүнө баш ийүүчү. Аллахтын сактоосу менен күйөөлөрү жок кезде абийирлерин сактоочу аялдар жакшы аялдар. Аялдардын силерге баш ийбей коюусунан корксоңор, адегенде насаат айткыла. Алардын төшөгүн бөлүп койгула, ургула. Эгер алар силерге моюн сунуп оңолушса, анда аларга каршы жол издебегиле. Акыйкатта Аллах өтө бийик, улук. Эгер силер жубайлардын араздашуусунан корксоңор, анда күйөө тараптан жана аял тараптан бирден калыс жибергиле. Эгер алар жараштырууну каалашса, анда Аллах алардын ортосуна ынтымак салат. Акыйкатта Аллах билүүчү, кабардар. Аллахка табынгыла жана ага эч кимди шерик кылбагыла. Ата-энеңерге, туугандарыңарга, жетимдерге, кедейлерге, жакын тууган коңшуларга жана тууган эмес кошуналарга, кесиптеш жолдошко, жолоочуга жана сенин кол алдындагыларыңа жакшылык кылгыла. Акыйкатта Аллах текебер жана мактанчаактарды сүйбөйт. Сараңдарды жана адамдарды сараң болууга буйругандарды, Аллах аларга өз марттыгы менен тартуулагандарды, жашыргандарды сүйбөйт.
Биз капырлар үчүн кордоочу азапты даярдап койдук. Өзүнүн мал мүлкүнөн адамдар көрсүн үчүн сарптагандар, Аллахка жана акырет күнүнө ишенбегендер жана шайтанды жолдош кылып алгандар. Шайтан кандай жаман жолдош. Алар Аллахка жана акыретке ишенип, Аллах аларга берген ырыскылардан сооп ишке сарпташса, эмне аларга зыян? Анткени Аллах алар жөнүндө баарын билет. Акыйкатта Аллах эч кимге кымындай да зулум кылбайт. Эгер жакшылык болсо, ал аны эселеп көбөйтөт жана өз алдынан улуу сыйлык берет. Эгер биз ар бир элден күбө алып келсек, сени буларга каршы күбөлөндүрсөк, капырлардын абалы кандай болоор экен? Ошол күндө ишенбей капыр болгондор жана пайгамбарды укпагандар өздөрүнүн жер менен жексен болуп кетүүсүн каалашат да, Аллахтан бир да сөзүн жашыра албай калышат. Эй ыйман келтиргендер, силер мас болгон абалыңарда өзүңөрдүн эмне деп айтып жатканыңарды билмейинче намазга жолобогула. Ошондой эле силер булганыч абалыңарда жуунганга чейин намаз окубагыла. Бирок сапарда болсоңор, суу жок болсо, таяммум менен намаз окуй бергиле. Эгер оорлуу болсоңор же сапарда болсоңор, же бирөө ажатын бүтүрсө, же аялыңар менен кошулсаңар, анан жуунганга суу таппасаңар, таза топуракка таяммум жасагыла. Жүзүңөрдү жана колуңарды ошол сүртүлгөн чаң менен сылагыла. Албетте, Аллах кечирүүчү. Ырас эле китептен үлүш билгендер адашууну сатып алышканын жана силердин жолдон адашууңарды каалашканын көрбөйсүңбү? Аллах силердин душманыңарды жакшы билет. Аллах жетиштүү коргоочу жана Аллах жетиштүү жардамчы. Иудейлердин сөздү мындай деп бурмалап бузуп сүйлөгөндөр бар. Биз уктук жана баш ийбедик. Уга элегиңди угуп ал, укпа. Роина деп сөздү бузуп, динге доо кетиришет. Эгерде алар биз уктук жана баш ийдик, ук жана бизге кара деп сүйлөшсө, анда алар үчүн жакшы, ары туура болмок. Бирок Аллах аларды капыр болгондуктары үчүн каргышка калтырды. Алардын ызгаарынан башкасы капыр боюнча калды. Эй, китеп берилгендер, биз бетиңерди сүргөнгө жана аларды артты көздөй бурганга, же биз аларды ишемби күнүн бузгандарды наалаттылагандан каргышка. Акыйкатта Аллах өзүнө шерик кошкондорду кечирбейт, бирок андан башка күнөөлөрдү эгер кимди кечирүүнү кааласа кечирет. Ким Аллахка шерик кошсо, ал зор күнөөнү ойлоп тапканы. Сен өздөрүн өтө тазабыз деп билгендерди көрбөйсүңбү? Жок, Аллах кимди кааласа аны тазалайт. Аларга кымындай да зулум кылынбайт. Алар Аллахка кандай жалгандарды айткандарын карачы. Бул айкын күнөө болууга жетиштүү. Сен китептин бөлүгү берилгендердин жипт менен тагуутка ишенишкендиктерин жана капырларга ыйман келтиргендердин жолунан силердин жол туура дешкендерин көрбөйсүңбү? Булар Аллахтын каргышына калгандар. Ким Аллахтын каргышына калса, ага жардамчыны таппайсың. Же аларда мүлктөн үлүшү барбы? Алардын колунда эч кандай бийликтен үлүш жок. Кокус болуп калса, анда деле адамдарга кымындай да беришмек эмес. Мүмкүн алар Аллах өз жакшылыгы менен адамдарга берген нерселери үчүн көрө албастык кылып жатышпасын. Анткени биз Ибрахимдин урпактарына китеп жана акылмандык берип, аларга зор бийлик тартууладык. Ошолордун ичинен ага ишенгендер да, алардын арасынан андан башка тарткандар да болду. Аларга тозоктун азабы жетиштүү. Акыйкатта аяттарыбызга ишенбегендерди биз отко киргизебиз. Алардын терилери тозокто күйүп бүтөөр замат. Алар азапты татышы үчүн биз аны башка териге алмаштырабыз. Акыйкатта Аллах ызааттуу, даанышман. Ыймандууларды биз алдында дарыялар агып турган бейиш бактарына киргизебиз. Алар анда түбөлүккө болушат. Анда алар үчүн таптаза жубайлар бар
жана аларды дайыма көлөкөлүү жайларга киргизебиз. Акыйкатта Аллах силерге тапшырылган аманатты анын ээсине тапшырууга буйрук кылат. Эгерде силер адамдардын ортосунда өкүм жүргүзсөңөр, анда адилеттүүлүк менен өкүм чыгаргыла. Албетте, Аллах силерди үндөп жаткан нерсе кандай сонун. Акыйкатта Аллах угуучу, көрүүчү. Эй ыймандуулар, Аллахка баш ийгиле, Аллахтын элчисине баш ийгиле. Ошондой эле силердин араңардагы колуна бийлик берилген башчыларга баш ийгиле. Эгер бир нерсе жөнүндө талашып калсаңар, анда Аллахка жана пайгамбарга кайтаргыла. Эгер силер Аллахка жана акырет күнүнө ишенсеңер. Мына, ушул эң жакшы жана мыкты көрсөтмө. Сага, эй Мухаммед, жана сага чейинкилерге да ишенебиз деп ойлонгондор өкүм чыгартуу үчүн адашкан таагутка кайрылууну каалашканын көрбөйсүңбү? Алар ага ишенбөөгө буйрулушкан эле. Шайтан аларды жолдон азгырып, терең адашууга алып барууну каалайт. Качан аларга Аллах түшүргөн нерселерге жана Аллахтын элчисине кайрылгыла деп айтышса, эки жүздүүлөрдүн сенден жүзүн буруп кеткенин көрөсүң. Качан аларга өз колдору менен кылган мурунку иштери үчүн кырсык келсе, кандай кыла алышат? Андан соң сага келишет да Аллахтын аты менен ант ичип, биз сага жакшылык жана ийгилик гана каалаган элек дешет. Аллах алардын жүрөгүндөгүнүн баарын билет. Сен аларга жүзүңдү үйрө, насаат кылып, таасирдүү сөз айт. Биз пайгамбарды Аллахтын уруксаты менен гана моюн сунсун үчүн жөнөткөнбүз. Эгерде алар өздөрүнө адилетсиз кылышса, сага келишет да Аллахтан кечирим сурашат. Алар үчүн Аллахтын элчиси да кечирим сураганда, алар Аллахтын тооболорду кабыл кылуучу, мээримдүү экендигин табышаар эле. О, жок, сен эгеңе ант. Алар өздөрүндөгү талаш тартышка сени калыс кылмайынча момун боло алышпайт. Андан соң алар сен кылган өкүмгө каршы болушпайт, ага толугу менен моюн сунушат. Эгер биз аларга өз өмүрүңөрдү бергиле же турагыңардан чыккыла десек, анда муну алардын азыраагы гана аткарышмак. Эгер алар өздөрүнө айтылган насаатты аткарышса, анда өздөрү үчүн абдан жакшы жана ыйманы бекемирээк болмок. Анда биз аларга өзүбүздүн алдыбыздан улуу сыйлыктарды берер элек жана аларды түз жолго салмакпыз. Ким Аллахка жана элчисине баш ийсе, анда алар Аллах өз мээримдүүлүгүн көргөзгөн пайгамбарлар ишенгендер, шейит болгондор менен бирге болушат. Алар эң сонун шериктер. Мына ушулар Аллахтын мээримдүүлүгүнөн Аллах бүт бардыгын билип тургандыгы жетиштүү. Эй ыймандуулар, этият болгула жана чакан топ болуп же чогуу бирге аттангыла. Силердин араңарда согуштан калып калуучулар да бар. Эгер силерге кырсык жетсе, алар Аллах мага мээримдүүлүк көргөздү, алар менен бирге болгон жокмун деп айтат. Эгерде силерге Аллахтын ырайымы жетсе, анда алар силер менен мурун эч кандай байланышы болбогон өңдүү аттиң, мен да алар менен чогуу болгонумда зор ийгиликке жетмек экенмин демек. Акыретти бул дүйнө жашоосуна сатып алуучулар Аллах жолунда согушка аттанышсын. Эгер ким Аллах жолунда согушуп өлтүрүлсө же жеңишке жетишсе, биз ага жакында улуу сыйлыктарды ыйгарабыз. О эгебиз, бизди зулум кишилер жашаган бул калаадан чыгаргын. Бизге өзүңдүн алдыңдан бир башчы жана жардамчы кыл, жөнөт деп айтып жаткан эркек, аял, балдардан болгон алсыздар үчүн эмнеликтен Аллахтын жолуна согушка чыкпайсыңар? Ыймандуулар, алар Аллах жолунда согушкандар, ыймансыздар шайтандын жолунда согушкандар. Шайтандын талапкерлери менен согушкула, анткени шайтандын айлакерлиги алсыз. Колуңарды тарткыла, намаз окугула, зекет бергиле деп айтылгандарга карабайсыңбы? Качан аларга согушууга буйрук берилгенде, алардын арасынан бир бөлүгү адамдардан Аллахтан корккондой коркушат, же андан да катуураак коркушат. Алар, о эгебиз, бул согушту бизге эмне үчүн буйрдуң? Аны согушту жакынкы мөөнөткө кое турсаң болмок дешет. Аларга бул дүйнөнү жыргалы аз,
акырет такыбалар үчүн эң жакшы. Кымындайда зулум кылынбайсыңар. Силер кайда болсоңор да, ал тургай бийик көтөрүлгөн коргондордун ичинде болсоңор да, өлүм силерди таап алат. Эгер аларга жакшылык жетсе, бул Аллахтан дешет. Качан аларга жамандык жетсе, бул сенден дешет. Аларга баары Аллахтан деп айт. Бул коомго эмне болгон? Сөздү такыр түшүнбөйт. Сага жеткен жакшы нерсе ал Аллахтан. Сага жеткен жамандык ал сенин өзүңдөн. Биз сени элдер үчүн элчи гана кылып жөнөттүк. Аллах жетиштүү күбө. Ким пайгамбарга баш ийсе, албетте ал Аллахка баш ийгени. Ким баш тартса, биз сени алардын үстүнөн кароолчу кылып жөнөткөн эмеспиз. Алар биз баш ийебиз дешет. Качан сенин алдыңдан чыгышканда, алардын бир тобу сен айткандан таптакыр башка нерселерди жашырып калышат. Аллах алардын эмнени жашырып калып жаткандарын жазып алат. Алардан 100 үйүр Аллахка тобокел кыл. Аллах толук жетиштүү, жеткиликтүү колдоочу. Алар Куран жөнүндө ой жүгүртүшпөйбү? Эгер алар Аллахтан башканын сөзү болгондо, анда алар Курандан көптөгөн карама-каршылыктарды табышаар эле. Качан тынчтык же коркунуч кабар жеткенде, алар аны жарыя кылып жиберишет. Эгерде алар бул тууралуу пайгамбарга же өздөрүнүн жетекчилерине билгизгенде, аны жайылтуучулар алардан билишмек. Эгерде силерге Аллахтын жоомарттыгы менен мээримдүүлүгү болбогондо, анда силердин көпчүлүгүңөр шайтандын артынан ээрчип кетмексиңер. Аллахтын жолунда согушкун, ал өзүнө гана жүктөлөт. Бир өзүнө жооп бересиң. Момундарды үгүттө. Мүмкүн Аллах капырлардын зыянын токтотуп турат. Анткени Аллах күч жагынан да, жазалоодо да баарынан күчтүү. Ким бирөөнү жакшылык иштеринде колдосо, ага андан алуучу үлүш тиет. Ким жамандык иште көмөктөшсө, ага андан болгон жазадан үлүш тиет. Акыйкатта Аллах бардыгына кудуреттүү. Качан силерге салам берилсе, силер алардын саламын жакшы алик алып саламдашкыла, же анын өзүн эле кайтаргыла. Акыйкатта Аллах ар бир ишти эсептөөчү. Аллахтан башка Кудай жок. Акыйкатта болору шексиз болгон кыямат күнүндө ал баарыңарды чогултат. Аллахтын сөзүнөн да сөзү чын ким бар? Силер эмнеликтен эки жүздүүлөргө байланыштуу эки топко ажырап кеттиңер? Аллах аларды кылган иштери үчүн төмөнгө кагып салган. Ырас эле силер Аллах адаштырып койгондорду түз жолго салууну каалайсыңарбы? Анткени Аллах кимди түз жолдон чыгарса, ага туура жолду таба албайсың. Аллах өздөрү каапыр болгон сыңары эле силердин да каапыр болуп жана каапырлыкта окшошуп калууңарды каалашат. Аллах жолуна көчкөнгө чейин алардын ичинен дос күтпөгүлө. Эгер артка кайтышса, анда аларды туткундап алгыла да, тапкан жериңерде өлтүргүлө. Алардын ичинен дос да, жардамчы да албагыла. Бирок алар баш калкалоо издеп, силердин жана алардын ортосунда тынчтык келишими түзүлгөн элге барса, же алар силер менен өздөрүнүн эли менен согушууну каалабай көкүрөктөрү кысылган абалда силерге келсе, тийбегиле. Эгер Аллах кааласа, силердин үстүңөрдөн аларга бийлик бермек да, алар силер менен согушууга чыкмак. А эгерде алар силер менен согушпастан артты көздөй чегинип, же силерге элдешүүнү сунуш кылса, анда Аллах силердин аларга каршы согушууңарга тыюу салат. Силерден жана өзүнүн элинен да коопсуздукка болууну каалашкандарды дүрбөлөңгө чакырып, баштарын төмөн салган адамдарды көрөсүңөр. Эгер алар силерден кетпесе, же тынчтыкка келишпесе, силерден колдорун тартышпаса, анда аларды кармап алып, тапкан жериңерде өлтүрө бергиле. Биз силерге алардын үстүнөн ачык далил келтиребиз. Силерге момундарды каталык менен гана болбосо, өлтүрүүгө тыюу салынат. Ким эгер каталык менен өлтүрүп алса, ал адам мусулман кулдукту эркиндикке чыгаруу жана туугандарына бериле турган кун төлөөгө тийиш. Бирок алар кечирип жиберишсе төлөбөйт. Өлтүрүлгөн
силерге душман, элдин арасынан келген болсо, анда өлтүрүлгөн адам бул мусулмандын кулду азаттыкка чыгарууга милдеттүү. Эгер ал өлтүрүлгөн силер менен тынчтык келишим кылган элден болсо, анда өлгөндүн туугандарына кун төлөп, бир мусулман кулду азаттыкка чыгарууга тийиш. Эгер өлтүрүлгөн адам кулду таба албаса, анда Аллахтын алдында тообо кылган катары үзгүлтүксүз түрдө 2 ай бою орозо тутууга тийиш. Акыйкатта Аллах билүүчү, даанышман. Эгер ким мусулманды атайлап өлтүрсө, анын жазасы тозок. Анда түбөлүк калат. Ага Аллахтын ачуусу келип, анын каргышына калат. Ага улуу азап даярдап коет. Эй, ыйман келтиргендер, силер качан Аллахтын жолунда согушка жөнөгөнүңөрдө анда ажыраткыла. Силер менен саламдашкандарга бул дүйнө жашоосундагы ырахатты талап кылып, сен мусулман эмессиң деп айтпагыла. Албетте Аллахтын алдында көп олжолор, табылгалар бар. Силер да мурун ушундай болгонсуңар. Бирок Аллах силерге өз мээримин көргөздү. Ошондуктан силер баамчыл болгула. Акыйкатта Аллах силердин эмне кылып жатканыңардан кабардар. Дин үчүн болгон согушта катышпай, үйүндө оорубастан калгандар Аллахтын жолунда өзүнүн малы жана жаны менен күрөшүп жүргөндөргө тең эмес. Аллах жолунда өзүнүн малы жана жаны менен күрөшүп жүргөндөрдү бир себеп менен үйүндө отуруп калгандардан бир даража жогору кылды. Аллах 2 топко тең бейишти убада кылды жана күрөшкө чыккандарды себепсиз үйүндө отуруп калгандардан улуу сооп менен артык кылды. Андан даражалар кечирим жана ырайым болгон Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Акыйкатта өзү зулум кылгандарга, алардын жанын алып жаткан периштелер, силер диниңерде кандай абалда болгон элеңер деп сурашат. Алар, биз жер үстүндө алсыздардан элек деп жооп беришет. Периштелер, силер башка жакка көчүп кетишиңер үчүн Аллахтын жери силерге кенен эмес беле дешет. Булардын баруучу жайы тозок. Ал кандай гана жаман жай. Бирок жол таап айла амал кылууга чамалары жетпеген алсыз эркектер, аялдар, жаш балдар кечиримдүү. Аларды Аллах балким кечирер, анткени Аллах кечирүүчү, боорукер. Ким Аллахтын жолунда көчкөн болсо, ал жер үстүндө көптөгөн жайларды жана ырыскы табат. Ким Аллахтын ыраазылыгы менен анын элчиси үчүн үй жайын таштап көчкөн болсо, анан жолдо өлүмгө учураса, анын сыйлыгы Аллахтан болот. Анткени Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Силер жолдо болгон учуруңарда эгер каапырлардын жамандык жеткирүүсүнөн корксоңор, анда намазды кыскартып окуп койсоңор, күнөө болбойт. Акыйкатта каапырлар силер үчүн анык душман. Сен качан алар менен бирге болуп намаз окусаң, колуна курал алган бир топ силер менен кошо турсун. Качан биринчи топ намазды окуп бүткөн соң, баары туруп арт жакка кетишсин. Алардын ордуна намаз окуй элек экинчи топ келип, сени менен намазды бирге окушсун. Бирок алар да сак болушуп, курал жарактарынын жанында тутсун. Каапырлар силердин куралыңарга, азыгыңарга бейкапар болушуңарды жана өздөрү күтүүсүздөн келип силерге кол салууну каалашат. Эгер силер жамгырдан улам кыйынчылыкка кептелип же оору себептүү куралыңарды коюп койсоңор, андан күнөөлүү болбойсуңар. Бирок сак болгула. Акыйкатта Аллах каапырлар үчүн кордоочу азапты даярдап койгон. Качан силер намазыңарды окуп бүткөн соң олтуруп же жаткан абалда Аллахты эстегиле. Силер качан коркунучсуз, бейкут абалга жетсеңер намазыңарды окугула. Акыйкатта намаз белгиленген убакыттарга дайындалган. Душман менен болгон күрөштө алсырабагыла. Эгер силер запкы жеп, кыйналып жатсаңар, алар да дал силер өңдүү эле запкы чегүүдө. Баса силер Аллахтан алар күтпөгөндү күтүп жатасыңар. Албетте Аллах билүүчү, даанышман. Биз адамдар арасында Аллах көргөзгөндөй кылып өкүм жүргүзүүң үчүн сага акыйкаттык менен китеп түшүрдүк. Сен кыянатчыларды колдоочу болбо.
Аллахтан кечирим сура, анткени Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Өздөрүнө кыянат кылгандар жөнүндө талашып тартышпа. Акыйкатта Аллах кыянаткер, күнөөкөрдү жакшы көрбөйт. Алар адамдардан жашырышат, бирок аларды Аллахтан жашыра алышпайт. Алар ага жакпаган сөздөрдү жашыруун сүйлөшүп жатышканда алар менен бирге эле. Анткени Аллах баарысын камтып, эмне кылгандарды камтуучу. Силер бул дүйнөдө алар жөнүндө талашып тартышсаңар, кыямат күнүндө Аллах менен алар жөнүндө ким талашып тартыша алат? Же ким алар үчүн өкүл боло алат? Ким күнөө иш жасап, же өз жанына зулумдук кылса, андан соң Аллахтан кечирим сураса, анда ал Аллахтын кечиримдүү, мээримдүү экендигин табат. Ким күнөө жасаса, ал өзүнө кылат. Акыйкатта Аллах билүүчү, даанышман. Ким эгер кичине күнөө же чоң күнөө жасап, андан соң күнөөсүздү аны менен күнөөлөсө, ал өзүнө жалааны жана ачык күнөөнү жүктөгөнү. Эгерде сага Аллахтын ырайымы жана мээрими болбогондо, алардан бир тайпа сени туура жолдон чыгарууга камынмак. Бирок алар өздөрүн гана жолдон адаштырышат. Сага эч кандай зыян кыла алышпайт. Анткени Аллах сага китепти жана даанышмандыкты берди. Сага билбеген нерселерди үйрөттү. Аллахтын сага көргөзгөн ырайымдуулугу улуу. Кайыр садака кылуу же жакшылык иштерди жасоо же адамдарды элдештирүү жөнүндө сүйлөшүп жаткандардан башка алардын арасындагы жашыруун сүйлөшүүлөрдүн көпчүлүгүнөн жакшылык жок. Ал эми ким бул иштерди Аллахтын ыраазылыгына жетүүгө аракет кылып жасаган болсо, ага биз зор сыйлык тартуулайбыз. Ким өзүнө туура жол ачып айкын болгондон кийин пайгамбарга каршы чыгып, ыймандуулардын жолу менен ээрчибегендерди ал өзү кай тарапка бурулган болсо, ошол тарапты каратабыз жана аны тозокко ыргытабыз. Ал кандай жаман жай. Акыйкатта Аллах өзүнө шерик кошкондорду кечирбейт, бирок андан башка күнөө иш кылгандарды эгер кааласа кечирет. Ким Аллахка шерик кошсо, ал аныгында узак адашууда болот. Алар андан башка аял затына жана ээн баштанган шайтанга табынышат. Аллах аны каргышына калтырды. Ошондо шайтан айтты: мен сенин пенделериңден токтоосуз өз үлүшүмдү аламын. Аларды чындыктын жолунан кечиктирбестен чыгарам жана аларды аткарылбас жаман үмүттөргө азгырам. Аларга малдын кулагын тешип коюуга буйрам жана аларга Аллахтын жараткан нерсесин өзгөртүүгө буйрамын, деди. Ким Аллахты таштап шайтанды өзүнө дос кылып алса, ал анык зыянга учурайт. Ал шайтан аларга убада берип, аларды үмүттөндүрөт. Бирок шайтандын убадалары болгону азгырык гана. Алардын жайы тозок жана андан кутула алышпайт. Ыймандууларды жана жакшылык иш кылгандарды биз алдынан дарыялар агып турган бейиш бактарына жакында киргизебиз. Алар анда түбөлүккө болушат. Аллахтын убадасы чын. Аллахтан башка кимдин сөзү туурараак? Силердин каалооңорго же китеп ээлеринин каалоосуна көз каранды эмес. Ким жамандык кылса, ошонусуна жараша жазаланат. Ал өзүнө Аллахтан башка жакын колдоочуну да, жардамчыны да таба албайт. Жакшы иштерди жасаган эркекпи, аялбы, эгер алар ыймандуу болушса, бейишке киришет. Аларга кымындай да зулум кылынбайт. Аллахка жүзүн буруп, жакшылык иштерди кылган жана Ибрахимдин динине берилип ээрчигенден да дини мыкты бирөө барбы? Аллах Ибрахимди өзүнө жакын дос кылып алган. Аллахка асмандагылар менен жердегилердин баары таандык. Аллах баардык нерселерди камтуучу болгон. Алар сенден аялдар жөнүндө өздөрүнө эмнелер буйруганын сурашат. Аларга айт: Аллах силерге алар жөнүндө бул китепте эмнелер жазылганы тууралуу, ошондой эле аларга буйрулган нерселерди силер аларга бербей коюу үчүн силер үйлөнүүнү каалаган жетим кыздар, алсыз балдар жөнүндө
жетимдерге адилеттүү мамиле кылууңар жөнүндө чечим чыгарат. Силер кандай жакшы иш кылсаңар да Аллах аны билүүчү. Эгерде аял өзүнүн күйөөсү өзүнө тиешелүү милдеттерди аткарбайт деп же ал андан баш тартуусунан корксо, анда алар өз ара макулдашууну түзүүлөрүндө күнөө жок. Албетте тынчтык келишими жакшы, көңүлдөр сараңдыкка тартылган. Эгерде силер аялдарга жакшы мамиле кылсаңар, такыба болсоңор, анда Аллах силердин эмне кылып жатканыңардан кабардар. Канчалык кызыгып умтулсаңар да, аялдардын ортосунда адилеттүү болууга алыңар жетпейт. Аны арсар кылып таштап салып, тигинисине такыр ооп кетпегиле. Эгер силер оңолсоңор жана такыба болсоңор, анда Аллах кечиримдүү, мээрбан. Эгер жубайлар ажырашса, анда Аллах өзүнүн жоомарттыгы менен алардын ар биринин ырыскысын бере берет. Акыйкатта Аллах ырайымдуу, даанышман. Аллахка асмандар менен жердегилердин баары таандык. Биз чынында силерге чейинки китеп берилгендерге да, силерге да Аллахтан коркууңарды насаат кылдык. Эгер силер капыр болбосоңор, анткени асмандар менен жердегилердин баарысы Аллахка гана таандык. Аллах бай, даңазалуу. Аллахка асмандагылар жана жердегилердин баары таандык. Аллах өзү жетиштүү күбө. Эй адамдар, эгер ал кааласа, анда силерди жок кыла алат да башкаларды алып келет. Акыйкатта Аллах буга кудурети жетүүчү. Ким бул дүйнөнүн сыйлыктарын кааласа, анда бул дүйнөнүн да акыреттин да сыйлыктары Аллахтын алдында Аллах угуучу, көрүүчү. Эй имандуулар, өзүңөргө каршы же ата-энеңер же жакын туугандар болсо да Аллах үчүн адилеттүүлүктү тургузуучу калыс күбө болгула. Эгер бай же кедей болсо, Аллах экөөнүн тең артыгыраак. Адилеттүү болууңарга көңүлүңөргө ээрчибегиле. Ал эгер силер тайсалдасаңар же баш тартсаңар, анда Аллах силерди эмне кылганыңардан толук кабардар. Эй имандуулар, Аллахка, анын элчисине, ал өзүнүн элчисине түшүргөн китепке жана ал андан мурун түшүргөн китепке ишенгиле. Ким Аллахка, периштелерине, китептерине, элчилерине жана кыямат күнүнө ишенбесе, ал узак адашууда болот. Акыйкатта ыйман келтиргендер, анан капыр болгондор андан соң дагы ыйман келтирип, анан кайра капыр болгондор өздөрүнө капырлыкты гана күчөтүштү. Аллах эми алардын күнөөлөрүн кечирип же туура жолго салбас. Эки жүздүүлөргө алар үчүн кор кылуучу азап бар экенин кабарла. Момундардын ордуна капырлар менен достошуп жаткандар, алар капырлардан сый урмат издеп жатышабы? Акыйкатта баардык урмат сый Аллахка гана таандык. Эгер силер Аллахтын аяттарына каршы чыгып жана шылдыңдап жаткандарын уксаңар, алар башка сөзгө өтмөйүнчө алар менен бирге отурбагыла деп силерге Аллах өз китебинде түшүрдү эле. Антпесеңер силер да алар өңдүүсүңөр. Албетте Аллах эки жүздүүлөр менен капырлардын баарысын тозокко жыйнайт. Силердин эмне болоруңарды аңдып тургандар, эгер силерге Аллахтан жеңиш келсе, ырасында биз силер менен бирге болбодук беле дешет. А эгер капырлардын өлүшү келсе, алар биз силерге жардам кылууга аракеттенип жана силерди ыймандуулардан коргободук беле дешет. Бирок силердин ортоңордо кыямат күнү Аллах өкүм чыгарат. Аллах эч качан момундардын зыянына капырларга жол бербейт. Албетте эки жүздүүлөр Аллахты алдашат. Ал болсо бул үчүн аларды жазалоочу. Алар качан намазга турганда адамдарга көрүнүү үчүн гана жалкоолонуп турушат. Аллахты өтө аз эстешет. Аларга да момундарга, буларга да капырларга кошула алышпай, ортодо арсар калышат. Аллах кимди түз жолдон адаштырса, ал үчүн туура жол таппайсың. Эй имандуулар, момундардын ордуна капырларды дос тутпагыла. Аллахтын силерге каршы ачык далил келтиришин каалап жатасыңарбы? Акыйкатта эки жүздүүлөр тозок отунун төмөнкү катмарында болушат.
сен алар үчүн жардам кылуучуну таппайсың. Бирок алар тообо келтиришип, амалдарын оңдошсо, Аллахтын динин бекем кармашып, Аллах үчүн диндеринде ыкыластуу болушса, алар момундар менен бирге болушат. Аллах момундарга жакын арада зор сыйлык тартуулайт. Эгер силер ага шүгүр кылсаңар жана ишенсеңер, анда Аллах силерди жазалап эмне кылат? Акыйкатта Аллах шүгүр ээси билүүчү. Зулумдукка дуушар болгон адамдан, башкалардан жаман сөздү жарыя айтуусун Аллах сүйбөйт. Албетте Аллах угуучу, билүүчү. Эгер силер жакшылыкты ачык же жашыруун кылсаңар, же жамандыкты кечирсеңер, акыйкатта Аллах кечирүүчү, кудуреттүү. Акыйкатта Аллахка жана анын элчилерине ишенбегендер жана Аллах менен анын пайгамбарынын ортосунда ажыратууну каалагандар, биз кээ бирине ишенебиз да, кээ бирине такыр ишенбейбиз деп ортодо бир жолду карманууну каалашат. Алар анык каапырлар. Биз каапырлар үчүн кордоочу азапты даярдадык. Аллахка, анын элчилерине ыйман келтиргендер жана алардан эч кимисин ажыратып бөлбөгөндөр мына ошолорго Аллах жакында сыйлыктарын берет. Аллах кечиримдүү, ырайымдуу болгондуктан. Китеп ээлери сенден өздөрүнө асмандан китеп түшүрүп берүүңдү сурашат. Алар анда мурун Мусадан да мындан чоңураагын сурашып, бизге Аллахты даана көргөздешкен. Чектен ашкандыктарынын кесепетинен аларды чагылган урду. Андан соң алар өздөрүнө ачык айкын кабардар келгенде Музоого сыйына башташты. Биз муну да кечирдик. Мусага ачык далил бердик. Биз убада алуу менен алардын үстүнө көтөрдүк. Жана аларга эшиктен сежде кылган абалыңарда киргиле дедик. Жана да ишемби күнү чектен ашпагыла дедик да, алардан биз катуу убада алдык. Алар убаданы бузгандыктары үчүн, Аллахтын аяттарына ишенбегендиктери, пайгамбарларды бейкүнөө өлтүргөндүктөрү жана биздин жүрөктөрүбүз кулпуланып калган деген сөздөрү үчүн балким Аллах алардын жүрөгүнө каапырдыгы себептүү мөөр басып салды. Алардын азыраагы гана ишенишет. Алардын каапырлыгы жана Мариям чоң жала жапканы себептүү Аллахтын каргышына калышты. Алардын Исаны тааныбагандыктары үчүн жана алардын биз Масихти, Мариям уулу Исаны, Аллахтын элчисин өлтүрдүк деген сөздөрү үчүн каргышка калышты. Алар аны Исаны өлтүрүшкөн да, асышкан да эмес. Бирок биз аларга Исага окшотулуп гана көрсөтүлдү. Акыйкатта Исанын өлтүрүлүшү жөнүндө ар түрдүү пикирде болуп жаткандарда ал тууралуу илим жок. Алар бар болгону жоромолдорго гана таянышат. Албетте алар аны анык өлтүргөн эмес. Жок, Аллах аны өзүнө көтөрүп алып кеткен. Аллах зааттуу, даанышман болгон эле. Акыйкатта китеп ээлеринен болгондордун ичинен ал өлбөстөн алдын ишенбеген эч ким болбойт. Кыямат күнү аларга каршы күбө болот. Иудейликти тутунгандардын кылган зулумдуктары үчүн биз мурун аларга адал кылган таза пенделерди да арам кылып салдык. Алар Аллахтын жолунан башкаларды тоскондуктары үчүн. Алар өздөрүнө тыюу салынгандыгына карабастан сүткордук кылышканы себептүү акысы жок болсо да адамдардын мал мүлкүн жегендиктери үчүн. Биз алардын арасынан чыккан каапырларга оорутуучу азапты даярдадык. Бирок алардын ичинен илимге бекем туруктууларына, сага жөнөтүлгөнгө ишенгендерине, намаз окугандарына, зекет берүүчүлөрүнө, Аллахка жана кыямат күнүнө ишенүүчүлөрүнө биз жакында зор сыйлыктарды ыйгарабыз. Биз сага Нухка жана кийинки пайгамбарларга кабарлагандай эле жашыруун кабар кылдык. Биз Ибрахимге, Исмаилге, Исхакка, Якубка жана алардын урпактарына, Исага, Якубка, Юнуска, Харунга, Сулайманга жашыруун кабар кылдык. Даудка Забурду бердик. Сага
алар жөнүндө мурунтадан айтылган элчилерди жана биз сага алар жөнүндө айтпаган элчилерди да жөнөткөнбүз. Аллах Муса менен чындап сүйлөшкөн. Элчилерди жөнөткөндөн кийин адамдар Аллахка доо койбостуктары үчүн жакшы кабарларды сүйүнчүлөөчү жана эскертүүчү элчилерди жөнөттүк. Акыйкатта Аллах заттуу, даанышман. Бирок Аллах сага түшүргөн нерсеге өзү күбө. Анткени ал аны өзүнүн илими менен түшүрдү. Периштелер да буга күбө. Аллах буга күбөлүккө өзү жетиштүү. Акыйкатта капырлар ишенишпеди. Башкаларды да Аллахтын жолунан тосушту жана өтө узак адашууда калышты. Чындыгында капырлар жана заалымдарды Аллах кечирбейт жана түз жолго да баштабайт. Аларды ал тозокко алып барат. Алар анда түбөлүккө болушат. Бул Аллах үчүн жеңил. Эй адамдар, силердин эгеңерден акыйкат менен элчи келди. Ишенгиле. Бул силер үчүн мыкты. А эгер капыр болсоңор, анда Аллахка асмандагылар менен жердегинин баары таандык. Акыйкатта Аллах билүүчү, даанышман. Эй китеп ээлери, силер диниңерде чектен ашпагыла. Аллах тууралуу чындыктан башканы айтпагыла. Анткени Мариям уулу Иса Аллахтын элчиси гана, жана да Мариям салган. Анан бол деген сөзү жана андан келген жан. Аллахка жана анын элчилерине ишенгиле. Үчөө деп айтпагыла. Аллахты үчөө деп айтуудан токтоңгула. Бул силер үчүн жакшы. Акыйкатта Аллах жалгыз Кудай. Ал перзенттүү болуудан таза. Ага асмандар менен жердегилердин баары таандык. Аллах өзү жетиштүү күбө. Масих Иса да, Аллахка эң жакын периштелер да Аллахка кул болууда бой көтөрүшпөйт. Ким ага сыйынууда боюн көтөрүп текеберденсе, ал алардын баарына жакын арада өзүнө жыйнап алат. Ыйман келтирген жана жакшылык иш кылгандардын сыйлыктарын ал өзүнүн жоомарттыгы менен көбөйтүп толук берет. Ал эми менсинип бой көтөргөндөрдү жана текеберденгендерди ал катуу азап менен жазалайт. Ошондо алар өздөрүнө Аллахтан башка досту да, жардамчыны да таба алышпайт. Эй адамдар, силерге эгеңерден далил келди. Биз силерге айкын нур түшүрдүк. Ал эми Аллахка ыйман келтиргендерди, аны тутунгандарды ал өз мээрими жана жакшылыгына жакын арада киргизет жана өзүндө карай түз жолго багыттайт. Сенден чечим чыгарууңду талап кылышат. Аларга Аллах өзү силерге атасы да, баласы да жок киши жөнүндө чечим чыгарып берет. Баласыз бир адам өлүп, анын эжеси болсо, анда ага ал калтыргандардын жарымы берилет. Ошондой эле ал эркек да, эгер ал аялдан баласы болсо, аял калтыргандардын баарын мураска алат. Эгер алар эжесиңди экөө болсо, ал калтыргандардын 3/2 бөлүгүн алышат. Эгер алар эркек ургаачы бир туугандар болсо, эркекке 2 аялдын үлүшү тиет. Аллах силерге туура жолдон чыкпооңор үчүн өз көрсөтмөлөрүн баяндайт. Аллах бардык нерселерди билүүчү. Маида сүрөсү. Маида деген бул дасторкон деп чечилеткен. Мединада түшүрүлгөн 120 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Эй момундар, убадаларыңарды аткаргыла. Силерге ихрамда аңчылыкты адал деп санабоо шарты менен түшүндүргүлө. Турган айбанаттардан башкалары адал кылынды. Чындыгында Аллах каалаганын өкүм кылат. Экинчи, эй момундар, Аллахтын белгилерине, ыйык айга, курбандыктарга жана моюндарына тагылган белгилерине эгесинин ыраазылыгын жана жакшылыгын үмүт кылып, ыйык үйгө келүүчү ажыларга сыйлабастык кылбагыла. Качан гана ихрамдан чыксаңар, аңчылык кылгыла. Силерди харам мечитинен тоскон элдин жек көрүүсү силерди чектен ашууга түртпөсүн.
жакшылыкта, такыбалыкта бири-бириңерге көмөктөшкүлө. Ал эми жамандыкта жана душмандыкта көмөктөшпөгүлө. Аллахтан корккула, чындыгында Аллах катуу азаптоочу. 3. Силерге өлүк кан чочконун эти жана Аллахтан башкага аталып мууздалган мал, ошондой эле муунтулуп, урулуп, кулап, сүзүлүп өлгөн жана жырткыч хайвандар жеген мал арам кылынды. Бирок жаны чыга элек учурда Аллахтын аты аталып мууздалган малдардан башкалары, кадалган ташка, сөлөкөткө арнап мууздалган мал жана төлгө менен бөлүнгөн мал да арам. Ушулар бузукулук. Бүгүн капырлар диниңден үмүт үзүштү. Менден корккула. Бүгүн силерге диниңерди толук кылдым жана силерге менин ырайымымды акырына чейин жеткирип, ислам динин силерге ыраа көрдүм. Кимде-ким күнөөгө умтулуудан эмес, ачкалыктан жешке аргасыз болсо күнөө эмес. Чындыгында Аллах кечиримдүү, мээримдүү. 4. Алар сенден өздөрүнө эмне адал кылынганын сурашат. Силерге жакшы таза нерселер адал кылынды деп айткын. 4. Алар сенден өздөрүнө эмне адал кылышканын сурашат. Силерге жакшы таза нерселер адал кылынды деп айткын. Ошондой эле Аллахтын силерге үйрөткөнүндөй, силер үйдө багып үйрөткөн бүркүт сыяктуу алгыр куштарды жиберерде Аллахтын атын атагыла. Ал кармап келген нерселерден жегиле. Аллахтан корккула. Албетте Аллах тез эсеп кылуучу. 5. Бүгүн силерге жакшы нерселер адал кылынды. Китеп ээлеринин тамактары силер үчүн адал. Силердин тамактарыңар да алар үчүн адал. Өзүн арамдан таза туткан момун аялдар жана китеп ээлеринин өздөрүн ыкластыктан сактаган аялдары менен калың берип, бузуку ыпластык кылбастан үйлөнүү силерге адал. Ким ыйманга каршы чыкса, анын сооптору жоюлат жана ал акыретте зыян тартуучулардан болот. 6. Эй момундар, намазга турган кезде жүзүңөрдү жана колуңарды чыканактарыңарга чейин жуугула. Башыңарды колду суулап сылагыла. Бутуңардын томуктарына чейин томуктарды кошуп жуугула. Эгерде булганыш болуп калсаңар, толук тазалангыла. Эгерде оору же сапарда болсоңор, силердин бирөөңөр дааратканадан чыгып же аялына жакындап бирөө суу таба албасаңар, таза топурак менен таяммум кылгыла. Аны менен бети колуңарды сыйпагыла. Анткени Аллах силерге кыйынчылыкты каалабайт. Силерди тазартууну, ошондой эле шүгүр кылууңарды үчүн өз жакшылыктарынын толук болуусун каалайт. 7. Аллахтын силерге берген жакшылыктарын жана уктук, моюнсундук деп Аллахка берген убадаңарды унутпагыла. Чындыгында Аллахтан корккула. Аллах дилдердегини сөзсүз билүүчү. 8. Эй момундар, Аллах ыраазычылыгы үчүн күбөлүккө бекем тургула. Айрым адамдарга болгон жек көрүүңөр силерди адилетсиздикке түртпөсүн. Адилет болгула. Ошол такыбалыкка жакыныраак. Аллахтан корккула. Албетте Аллах эмне иш кылып жатканыңардан кабардар. 9. Аллах ыйман келтирип, жакшы иштерди жасагандарга кечирим жана улуу сыйлык убада кылды. 10. Аллахтын буйруктарына каршы чыгып, аяттарыбызды жалганга чыгаргандар, алар тозок ээлери. 11. Эй момундар, силерге жамандык кылууну самаган, бир элдин сунган суук колун кайтарган кездеги Аллахтын силерге көрсөткөн жакшылыктарын эстегиле. Ошондуктан Аллахтан корккула. Момундар, Аллахка тобокел кылышсын. 12. Ырасында Аллах Исраил урпактарынын убадасын алган. Аларга 12 башчы жиберип, Аллах: "Мен силер менен биргемин. Эгер намаз окусаңар, зекет берсеңер, элчилериме ыйман келтирип, аларга жардам берсеңер жана Аллахка көркөм карыз берсеңер, албетте силердин жамандыктарыңарды жоюп,
алдынан дарыялар агып туруучу бейиш бактарына киргиземин. Мындан ары силерден бирөө аяттарыма каршы чыкса, ал туура жолдон адашкан болот, деди. 13. Ошондо алар Аллахка берген убада шерттерин бузушкандыктан аларды каргышка калтырып, жүрөктөрүн катырып салдык. Алар Тоораттагы Аллахтын сөздөрүнүн ордун алмаштырып, аларга жиберилген насыяттарды унутушту. Сен алардын өтө азынан башкасынын кыянаттыгына мындан ары да такай учурап турасың. Бирок сен аларга кечирим берип, жайына кой. Аллах жакшылык кылгандарды сүйөт. Биз христианбыз дегендерден да ант алганбыз. Анткени менен алар да Инжилде айтылган эскертүүлөрдүн бир бөлүгүн унутушту. Ошондуктан алардын ортолоруна кыяматка чейин созулуучу душмандыкты кекти салып койдук. Аллах алар менен жасап жаткандардын жакында кабар берет. 15. Эй китебелери, силер китептердеги жашырган нерселериңерди ачык түшүндүрө турган пайгамбар келди. Ал көп нерселер тууралуу унчуккан жок. Силерге Аллахтан ачык нур айкын китеп келди. 16. Ким Аллахтын ыраазылыгына умтулса, ошону тынчтык жолуна багыттайт. Ал өз каалоосу менен аларды караңгылыктан жарыкка алып чыгат жана түз жолго салат. 17. Мариям уулу Масих Иса бул Кудай деп айткандар каапырлар. Эгер Аллах Мариям уулу Масихти анын энесин жана бүткүл жер бетиндегилерди кошуп жок кылса, ким Аллахка тоскоол боло алат? Асмандар менен жердегилердин жана экөөсүнүн ортосундагы үстүнөн бийлик жүргүзүү Аллахка гана таандык. Ал каалаганын жаратат. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. Иудейлер менен христиандар биз Аллахтын уулдары жана сүйүктүүлөрүбүз дешет. Аларга анда Аллах күнөөңөрдөн улам силерди эмне үчүн азаптап жатат? Жок, силер ал жараткандан башка элдерде эле адамсыңар. Ал кимди кааласа жазалап, кимди кааласа кечирет. Асмандар менен жердегилердин жана эңсөөсүнүн ортосундагылардын үстүнөн бийлик жүргүзүү Аллахка гана таандык, кайтуу ага гана таандык дегин. 19. Эй китебейлери, бизге кубантуучу жана эскертүүчү келбедиби? Дебешиңер үчүн элчилердин арасы үзүлгөндөн кийин силерге элчибиз келген. Чындыгында силерге кубантуучу жана эскертүүчү келди. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. 20. Бир кездерде Муса өз элине: эй элим, Аллахтын силерге берген жакшылыктарын унутпагыла. Өз араңардан пайгамбарларды чыгарып, силерди падыша кылды. Ошондой эле силерге ааламда эч кимге берилбеген жакшылыкты берди. Эй элим, Аллах силерге буйруган касиеттүү жерге киргиле. Артыңарга кайтпагыла, анткени зыянга учурагандарга айланасыңар деп айтты. Алар: эй Муса, ал жерде каардуу эл бар. Алар да элден чыкмайынча биз ага кирбейбиз. Качан ал шаардан чыкса, ошондо биз киребиз деп айтышты. Аллахтан корккон жана Аллах жакшылыкка бөлөгөн эки такыба адам аларга: эшиктен киргиле, кирсеңер эле жеңишке жетесиңер. Эгер ыймандуу болсоңор, анда Аллахка гана тобокел кылгыла дешти. Алар: эй Муса, алар ал жерде турганда эч качан киргизбейбиз. Бар, сен эгең экөөң согуша бергиле, биз болсо ушул жерде отуруп турабыз дешти. Муса: о эгем, мен өзүмө жана агама гана өкүмүм өтөт. Сен өзүң бул бузуку эл менен биздин арабызды алыстата көр деп айтты. Аллах: чындыгында эми алардын ал жерге кирүүсүн 40 жылга арам кылды. Алар жер жүзүндө тентип калышат. Андыктан сен бул бузуку элге кайгырба, деди Мусага. Адамдын эки уулунун курмандыктары тууралуу акыйкат баянды айтып бер. Алардын биринин курмандыгы Аллах тарабынан кабыл кылынды да, экинчисиники кабыл алынган жок. Ошондо ал: сөзсүз мен сени өлтүрөм деди. Ал
ырасында Аллах такыбалардан гана кабыл кылат деди. Эгер сен мени өлтүрүү үчүн кол көтөрсөң да, мен сени өлтүрүүгө кол көтөрбөймүн. Мен аламдардын эгеси Аллахтан коркомун. Менин жана өзүмдүн күнөөңдү мойнуңа жүктөлүшүн, сенин тозок элинен болушуңду каалаймын. Залымдардын жазасы ошол деди. Анын көңүлү агасын өлтүрүүгө азгырды да аны өлтүрдү. Өзү зыянга учуроочулардан болду. Ошондо Аллах ага бир тууганынын өлүгүн жашырууну көрсөтүү үчүн жиберген карга жерди каза баштаганда, аттиң мага эмне болду? Тууганынын денесин көмгөн каргачалык болбодум деп өкүнүүчүлөрдөн болуп калды. Ошол себептүү биз Исрайыл урпактарына тиешелүү мыйзамга ким акысыз адам өлтүрүп же жер жүзүнө бузукулук таратса, анда ал бардык адамдарды өлтүргөнгө тете. Ал эми кимде-ким адам өмүрүн сактаса, ал бардык адамдардын өмүрүн сактаганга тете деп жаздык. Чындыгында аларга биздин элчилер ачык далилдер менен келишти. Бирок андан кийин деле алардын көпчүлүгү жер жүзүндө чектен чыгуучулардан болушту. Чындыгында Аллах жана анын элчисине каршы согушкандардын жер жүзүндө бузукулук иштерди жасап жүргөндөрдүн жазасы алар өлтүрүлөт, асылат, же кол буттары кайчылаш кесилет, же мекенинен куулуп чыгарылат. Бул алардын бул дүйнөдөгү жазасы, ал эми акыретте улуу азап бар. Бирок силердин күчүңөр жетүүдөн мурда тобо кылгандарыңарда андай каталар жаза жок. Билгиле, чындыгында Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Эй, ыйман келтиргендер, Аллахтан коркуп, ага жакындоо жолдорун издегиле жана эки дүйнөдө кутулууңар үчүн анын жолунда күрөшкүлө. Капырлар жер жүзүндөгү бардык нерсесин жана анын менен кошо дагы да ошончо байлыгын кыямат күнүнүн азабынан кутулуу үчүн төлөм катары беришсе да, төлөм алардан кабыл алынбайт. Аларга жан чыдагыс азап бар. Алар тозоктон чыгууну каалашат, бирок чыгарылбайт. Алар үчүн бүтпөс азап бар. Эркек ууру жана аял уурунун кылмыштарынын жазасы алардын колунан кескиле. Бул Аллахтын жазасы. Аллах мартабалуу, даанышман. Кимде-ким зулум кылган соң тобо кылып жакшылык иштерди жасаса, Аллах аларды кечирет. Чындыгында Аллах кечиримдүү, боорукер. Асмандар менен жердин ээлиги Аллахка таандык экендигин билбедиңби? Алар каалаганын азаптап, каалаганын кечирет. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. Эй, Аллахтын элчиси, капырчылыкта жарышкандар жана тил учунан ыйман келтирдик деп жүрөктөрү ишенбегендер сени кайгыга салбасын. Иудейлердин арасында жалганды абдан берилип уккандары бар. Алар эч качан сага келбеген адамдардын сөзүн ишенип угушат. Алар сөздүн ордун алмаштырышып, эгер силерге ушул нерсе берилсе, аны алгыла, ал эми берилбесе сак болгула дешет. Аллах кимдин адашуусун кааласа, аны Аллахтан эч ким коргоп кала албайт. Алар жүрөктөрүн Аллах тазалоону каалабаган адамдар. Аларга дүйнөдө шерменделик, акыретте улуу азап бар. Алар жалганга кулак салып, арам нерсеге соркок болгондор. Эгер алар сага даттанып келишсе, ортолорунда маселе боюнча шариатка ылайык өкүм чыгар, же алардан жүз үйүр. Сен алардан бет бурсаң деле алар сага эч бир зыян кыла алышпайт. Эгер алардын ортосунда өкүм чыгарсаң, адилеттүүлүк менен өкүм чыгар. Акыйкатта Аллах адилеттүүлөрдү сүйөт. Алардын алдында Аллахтын өкүмү тоорат турса, кантип алар сага баш ийгиси келсин. Бирок баш ийсе деле кийин алар баарынан баш тартышат. Жана чындыгында эле алар ыймандуулардан эмес. Чындыгында биз Тооратты түшүрдүк. Анда нур жана туура жол бар. Аллахка моюн сунган пайгамбарлар аны менен өкүм кылат жана Аллахтын китебин коргоого милдеттендирилген. Ал роббанийлер жана ал
ал ахбарлар ушуну менен өкүм кылат. Алар ага көбөйө түшөт. Адамдардан коркпогула, менден корккула жана менин аяттарымды арзыбас баага сатпагыла. Кимде ким Аллахтын түшүргөнү менен өкүм кылбаса, мына ошолор капырлар. Анда аларга жанга жан, көзгө көз, мурунга мурун, кулакка кулак, тишке тиш жана жараатка да тең келген өч алуу жаздык. Кимде ким анын кунун кечсе, ал күнөөдөн тазартылат. Ошондуктан кимде ким Аллахтын түшүргөнү менен өкүм кылбаса, мына ошолор заалымдар.